Assalamu alaikum. Момун Усман Биртуган. Кыргызбайлар, амансыздарбы, маскалыктар. Бүгүн Азшоп деген дүкөнгө келип калдык. Бирөөсү Мадина эжекебиздин дүкөнүнө. Бул жакта акциялар болуп атат экен. Бул жакта жакшы товарлар бар дейт. Ошондуктан биздин карындаш эже карындаштар даярсыздарбы? Бул видеолор менен бөлүшүп, ушундай акция болуп аткан маалда келип алып жетишип калыңыздар. Бирок биз бул реклама эмес, бул жөн гана мындай бир маалымат үчүн бизде бизнес подкаст достор. Андыктан алда көрө аласыздар. Ассаламу алейкум. Жүрүңүздөр, азыр буйруса көрө берели. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Келиңиздер. Мадина эжебиздин бүгүн акциялар болуп атат дейт. Мадина эже өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Келиңиздер. Бизде ушу кышкы кийимдерге кардигандар бардыгы скидка менен 1000 рубльдан болуп атат. Бардыгы 1000 рубльдан. Бардыгы, кофталардын бардыгы 1000 рубльдан алсаңыздар болот. Мадина булар каяктыкы ошондо? Булардын бардыгы Гуанчжоу, прям привозной, качестволору жакшы, түлөбөйт. Келип мындай кийип көрүп деле карап көрсөңүздөр болот. Анан ушундай бизде кыска көйнөктөр да бар, жаштар үчүн. Булар азыр акция болуп атат бардыгы. Жок, бул кыска көйнөктөр обычный эле мындай. Канча сомдон эске? Булар негизи 2,5 башталат. 2,5, 3,5, 3000ден бар. Могу пиджактар азыр аябай мода болуп атат. Тренддеги пиджактар 2800дөн булар. Кышкы курткалардын бардыгына скидка болуп атат азыр. Могу кыска курткалардын бардыгы 3000ден болуп атат. Булар азыр 3000ден болуп атат. Булардын размери стандарт, булар да привозной Гуанчжоу. Гуанчжоудан булар да. Ооба. Нога чейинби? Бардык аягына чейинби? Курткалардын бардыгына эле скидка болуп атат. Узун курткалар 4000-5000диктер. Булардын бардыгына азыр скидка болуп атат. Канча пайыз скидка болуп атат, Мадина эже? 30-50. 30-50, Могу жактагы трикотаж, кышкы трикотаж двойкалардагы юбкалар менен скидка болуп атат. Булардын бардыгы дагы 30% скидкада. Прям трикотаждын бардыгы 30% скидкада. Молар уже новинки бүгүн. Булар жаңы келди. Асты үстү менен юбкалар менен. Мына булар дагы жаңы келди. Булар да привозной, качестволору аябай жакшы. Юбкалар менен. Булар да Гуанчжоудан келгендер. Ооба, бардыгы Гуанчжоу. Юбкасы менен дагы, шымы менен дагы бар. Трикотаждын бул жакта шымы менен дагы бар. Булар да скидка менен болуп атат. Могу тройка кетет. Булар дагы 3000ден болуп атат. Мурун 4,5 болчу. Азыр 3000ден болуп атат. Азыр 3000ден. Могулардын бардыгына трикотаждарга азыр скидка болуп атат. Бул жакта бизде мондай шымдар менен костюмдар бар. Булар шымдар менен кетет. Жанагы той топурга, Ооба. той топурга кийгенге жакшы экен олар, Молодежьдар. Анан мондай тройкалар бар, булар корсети менен кетет. Пиджак, шымы, мондай белдемчиси бар. Булар да азыр аябай трендте. Бардык расчеткасы 48ге чейин размерлери бар. Анан мондай юбкалар менен костюмдар бар, классик. Жакшы экен. Жолукчандарга дагы болот. Обычный мындай кыздар деле кие берсе болот. Жолугу жоктор деле кийсе болот. Жолугу жоктор да кие берсе болот. Бул жакта пальтолор бар экен. Булар кандай булар пальтолоруңуз? Булар дагы привозной Гуанчжоу бардыгы. Сезонго булар? Боло берет. Азыркы сезонго да кийсе болот. Булар шерсть жылуу болот. Шерсттер жылуу болот. Бул жакта дагы мондай тройка. Юбкасы менен белдемчиси бар, атласовый. Булар 42-44 болот. Анан могу кофталардын бардыгы 1,5дан. Бардыгы 1,5дан наркы. Бардык кофталар 1,5дан булардын бардыгы. Молар да скидка менен болуп атат. Булар 1000ден молар. Анан бизде той көйнөктөр бар. Булар дагы баары привозной Гуанчжоу. Размери 48ге чейин. Размер 48ге чейин. Булардын бардыгы привозной. Булардын акчалары канчадан болуп атат ошондо? Булар 4000ден 6,5га чейин. 4000ден 6,5 чейин достор. Бардыгы той көйнөктөр. Тойго кийген болсо, аябай жакшы жарашат го, Ооба. Мына сумкаларыңыздагы балар кандай? Сумкаларыбыз 2000ден, 2,5 миңден, 3000ден. Сумканын түрү бар, кичинекейи, чоңу. Булар
под оригинал кетет. Негизи мондай коробкалар менен болот булар. Коробкалар Булар менен деле жакшы Гуанчжоудан бу? Кытай ооба. Кытай, Бул жерден эми ачылганыңыздарга канча болгон иштегениңиздерге Биз негизи могу Ашшоп 8 жылдан бери иштейт. 8 жылдан бери. Именно могу торговый центр Мосто 3 жылдан бери иштейбиз. 3 жылдан бери. Негизи дагы Бордойдо дагы точкаларыбыз бар дедиңиз, Оптомдо да точкаларыбыз бар. Оптомдо дагы точкалар бар экен, достор. Прямой Гуанчжоудон тирип, Оптом менен дагы өзү иштейбиз. Ошон үчүн баары привозной келет Гуанчжоунук. Бул жерде 3 жыл болуптур иштегениңиздерге. Мындай сода биз негизи өзүбүздүктөр эле келет. Өзүбүздүкүлөр, биз дагы Instagram аркылуу иштейбиз. Баары өзүбүздүкүлөр. Билишет бизди. То есть онлайн торговля дагы бар сиздерде? Ооба. Барды. Доставка дагы кылып, заказ кылып, доставка менен да алдыртышат. Через Яндекс Маркет да салабыз. Анан өздөрү келип көрүп дагы алышат. Өтө жакшы экен. Достор, көрдүңүздөр, болсо дагы өзүбүздүкүнө болсун дейт. Бул жактагы эми эже азыр ошондо бул торговля менен иштегениңиздерге канча жылдын мындай бир жүзү болду? Дароо эле же мындай бир башы арык чабып кеткен бирөө барбы эле? Негизи Ашшоп деп мына сиңдимин атынан Асель ачканда, бул магазинди биринчи баштаганда Асель баштаган. Өзүнүн атынан ачып, өзү баштаган, өзү мындай эки кичинекей бала менен үйдө отуруп эле, анан ойлонуп өзү именно мындай үйдөн эле Как онлайн гана үйдөн келип кийип көрсө деле болот болчу, бирок өзүнүн квартирасына келип кийип көрүп алгандар деле болчу. Негизи ошон квартирадан гана баштаган да. Квартирага товарды Кытайдан заказ кылып, квартирага алып келип, анан через онлайн гана доставка менен же өздөрү көрүп алам десе, ошо жашаган квартирасына келип алып жүрүп, анан кийин анан магазинге чыккан да. Ал магазинге чыгып бир 4 жыл иштегенден кийин анан мен кошулгам. Бул жерде азыр квадрат метрин канчадан төлөйсүздөр? Бул жерде азыр аянты чоң эле экен го. Негизи бул менен чоң эжем алектенет. Ошон үчүн точносын ареналар менен, нарк белгилери менен документация. Эжемдин эмесинде да бар жогучу. Ошого баарын эжем кылган үчүн мен аны айтып бере албайм. Бул жакта өзү ИП менен иштейсиздер же? Эжемдин ИПсы. ИПсы менен. Эжем чоң 3 бир тууганбыз. Чоң эжемдин ИПсы, ошол алектенет. Документтин баардыгын өзү кылат. Москвага өзү келгениңизде канча болгон? Башка жерде да иштегенсиздерби мындай торговлядан башка? Мен өзүм келгениме 18-20 жыл болуп калды. Ооба, мен ресторанда иштегем буга чейин. 12 жыл ресторанда иштегем, анан кийин бул жакта иштейм. Андан кийин бул жакка өттүңүздөр. Өтө жакшы. То есть азыркы биздин эжекелер мындай бир полжо иштеп жүргөндөр, деги эле башка грузчик болуп иштеп жүргөндөр, мындай бир өзүбүздүкүлөрдүн биздин ушул ой максатыбыз, ниетибиз өзүбүздүкүлөр дагы ушул бир содага кызыгып, соодагер болсо экен, жеке ишкер болсо экен, жөн эле ушул мындай бир кийим кечек эмес, жок дегенде бир жерде бир мындай бир самсакана ачып сатышса экен, же болбосо бир парк ачышса экен, же болбосо ушундай бир ишкерлик, бир жакшы ишкерликти кылса экен, эмнеден баштаса дагы ушул баштап бир көтөрүлсө экен деген бир ниет да биздечи. Ооба, бизде Кудайга шүгүр, бирок азыр кыргыздардын баардыгы эле жакшы жерде иштеп калды. Буюрса, бул магазинди иштеткенибизге 8 жыл болду. 8 жылдан бери иштейт. Мен өзүм иштеп баштаганыма бир 6 жыл болуп калды окшойт. 5-6 жыл болуп калды. Бул жерде рисктер кандай экен абже? Ошондо мындай банкротство деп, ушинтип мындай бир содадагы бул риск деп калышат го. Ал адамдын өзүнүн канчалык өзү чындап аракет кылган болсо, Аллах малын берет. Ошон үчүн аракет кылыш керек. Аракет кылса берекет. Ооба. Анан эми мына өзүбүздүн эже карындаштарга бүт баарына мындай бир сунушуңузду айтып кетсеңиз. Эмнелерди сунуштап кетесиз? Мындай бир базарга чыккыла, мындай алектенгиле, бир ишкерлик аракет кылгыла дейсизби? Кандай бир мотивационный бир жакшы сөздөрүңүздү айтып кетсеңиз. Кыргыз элиме негизи только жакшылык калган келет го, баардыгына эле өз максаттарына жетип, өздөрү аракет кылып, жакшы иштерде иштеген. Негизи ар бир адамдын өзүнөн эле да өздөрү аракет кылса, обязательно
Берекет болот. Берекети болот. Ушундай Аракет кылыш керек. ушундай достор, сиздерге ушундай бир Мадина эжебизден жакшы бир аз болсо да бизнес контент алып бергенге аракет кылдык. Эжебиз абдан тартынып, зорго сүдүрүп атып, басыңыз коюңуз деп атып, басың сиз отура бересизби, сиз дагы мындай бирөөлөргө бир жакшылыкка бир себепкер болуң, сизде мындай бир эртеңки күнү сиздин аркаңыздан бирөө ишкерлик кылып калган болсо, ал батасын берет деп атабыз достор. Ошон үчүн достор, ушул ким бизнес контент бизнеске кызыккан болсо, биздин каналга катталгыла достор. Биздин канал менен бөлүшкүлө. Буюрса келечек алдыда биз дагы жаңы баштап атабыз. Андыктан лайктан басып, келип Мадина эжебиздин акцияларынан алгыла. Кийингиле өзүңөрдөн аябагыла, кыш жылуу кийинип, ден соолукту карагыла. Ассаламу алейкум. Тынч болгула. Kөгілтір көлдің бетінде қайықта жүрдік кечінде, қалқылдап сүзіп баратып, қаралтын дедің есімде. Қалқылдап сүзіп баратып, süzüp baratır, süyümün dedin esimde. Geçegi gündür esimde, gel